Бүгін президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйын куруп, ага 180ден ашык баспасөз кызматынын өкүлдөрү катышты. Анда экологиялык, экономикалык, саясий суроолор коюлду. Биз бүгүн ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. 5-каналдын түз эфиринде сиздер учурда телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Мунарбек Жоргомов алып барам, саламатсыздарбы? Биздин студиябызда конокто саясаттануучу Табалды Акиров мырза, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Ошондой эле Ачык сөз гезитинин башкы редактору Жора Сулайманов мырза биздин коңшу студияда турат. Жора мырза, саламатсызбы? Саламат. Табалды мырза, ушул президент басма сөз жыйынында бир нече суроолорго жооп берди. Көп журналисттер суроо бере албай калганын айтышты. Негизи ушул президенттин жооптору сизди бүгүн канааттандырдыбы? Жалпы жонунан айтканда президент эң маанилүү суроолорго жана коомчулуктун ичинде дайыма мындай көңүл борборунда жүргөн массалык маалымат каражаттары дайыма чагылдырып жазып жүргөн суроолорго жооп берди деп ойлойм. Мисалы үчүн Матраимовтар боюнча азаттыктын иликтөөсү, анан жанагы 3 СМИге иск берилди. Мына ошол боюнча суроолорго жооп мен үчүн да маанилүү болчу. Себептен ушунча коомчулукка баягы көп маалымат чыгып жазылып жатканда албетте бул суроолорго жооп бербей койсо болбойт. И туура мындай суроолор болду. Андан кийин Абдыкадыр жана Кытай бизнесмени жөнүндө дагы болду. Ал суроого дагы жооп алынды. Мисалы үчүн бардыгын эле ошол Матраимовтар менен Жээнбековду байланыштырып өзгөчө мына Азаттык радиосундагы маалыматтар боюнча ошондой болуп аткан. Бул жерде мындай анализдеп көргөндө деле бул Матраимов бул Атамбаевдин өзүнүн кадры. Мисалы үчүн Ош областында губернатор болуп турган кезде Жээнбеков алып салган аны кызматтан. Бирок баягы карьердик өсүү менен ал таможнянын бажы кызматынын биринчи орун басарына чейин келди. Бирок мындай кийин ушу үй бүлөлүк чатакташуунун негизинде үй бүлө мүчөлөрү чатакташып кетип, муну Матраимов өзү да айтып берген, коомчулукка мындай пикир келишпестик келип, анан аны кызматтан алышкан, Сапар Исаковго айтып алдырышкан. Мына ошентип отуруп баягы улам күчөп отуруп, анан билесиздер, жана Матраимов өзү дагы чыгып ачык баарын айтып, анан керек болсо мен дагы бардык каражат күчүм менен кармашам дегенчелик барганда, анан бул күчөп отуруп мына бүгүн сотко жетти да. Ошондуктан бул маселе боюнча дагы президент өзүнүн оюн так айтты. Жанагы азаттыктын иликтөөсү туура. Бардык СМИ иликтеш керек, коррупция менен күрөшкө жардам бериш керек. Бирок жооп сизди ынандырдыбы бүгүнкү? Туура ынандырды. Себептен биз баарыбыз тең бүгүн билебиз, мына Азаттык клубдун иликтөөсүнүн негизинде, экинчи иликтөөсүндө жанагы Сауд Аравиясынан мүлктөр чыкты да, мындай декларациясында жок мүлктөр. Албетте ал үчүн жооп бериш керек. Бирок жанагындай алар айтып атпайбы, мына факт бердик, факт эми камагыла деп. Андай эмес да, мындай юридикалык баа берилиш керек. Бүгүн тергөө жүрүп атат. Матраимовтар тергөөгө барып атканын баарыбыз көрүп атабыз. Маалымат чыгып атат. Өзү да анча-мынча интервьюларды берип атат. Бирок юридикалык баа берилет. Андан кийин албетте эгерде анын баары тең мындай факт катары аныкталса, анда жооп берет алар. Мына ошону президент так айтты да. Анан Абдыкадыр боюнча дагы айтты, ошол жанагы кытайлык делегация менен келген, бирок президентке киргенде бир көргөн, анан 17-жылы бир көргөн. Мындайча айтканда эч кандай кызыкчылык же бизнес кызыкчылык эч кандай эчтеке жок деп так айтты да. Бул өтө маанилүү коомчу. Ушул биздин коңшу студияда турган Жора мырза ушул маалымат жыйынга катышып келди. Жора мырза, ушул президенттин жооптору бүгүн сизди канааттандырдыбы? Эми бул мындай салтка айланып калган прессанын кызматкерлерин чогултуп жыйын кылган жылын эле болот чынында. Бүгүн дагы өзүнүн салты боюнча 25 декабрда болду.
ага 200-ге жакын журналисттер катышты. Анан бул жерде албетте көбүбүзгө суроо деле бергенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Модератор биз тарапка көп деле караган жок, чынын айтканда. Караган менен баары бизге сөз берилбей калмак экен сезип турдук да. Мен мисалы өзүмдүн суроом мен мындай бермекмин. Капысынан мага мүмкүнчүлүк болгондо. Көптөн бери жазып жүрөм мен өзү. Ачык сөзгө дайыма чыккан, бардыгы эле окуп жүрүшөт. Президенттик аппараттын маалымат бөлүмү деле карап аткан болуш керек. Байларга эсеп ачалы деген бир жакшы демилге көтөргөм да. Ошол байларга эсеп ачылса, Камчыбек Жолдошбаев биринчилерден бору 10 миллион сом бөлүп берем деген. Тилекке каршы аны чын баскандай базышты. Анда эч кандай деле баягы эсеп ачылбай калды. Ошо ойдон демилге колго алынбай калды да. Дагы эле кеч эмес. Бизде бир 200дөн ашык бай бар да. Эгерде ошол эсеп ачылып калса, ошол президенттин жанында жүргөн кеңешчилер андай мындайлар туура көрүп, эсеп ачылып калса, биринчи эле ошол Акылбек Жапаров төгөт. Чуркап барып төгөт да. Болбоду дегенде 2 миллион сом акча төгөт. Анын артынан эсе өмүр кылып барат. Анткени президент тараптан шыгыш кетсе, ал нерсени дароо аткарганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Ана Камчыбек Жолдошбаев албетте оозунан чыгып кеткен 10 миллион төгүп беремек. Ошондо кандай болмок жыйынтык? Чек арада капысынан атышуудан өлгөн офицерлерге сонун жагдай түзмөк, ошолорго тамак берүүгө, ошолордун бала чакасын окутууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Андан сырткары ошо чек ара маселесиндеги тосмолорду жасоо, көпүрөлөрдү салуу, чек арадагы заставаларды салууга ошолордун байлардын акчасын не аймак элек? Ошолорго сонун болуп салып берсе болмок. Андан сырткары мынакей, милиция кызматкерлери дайыма таш бараңга алынып жүрөт да. Мына азыр бир полковнигибиз Москвада жатат. Анын тагдыры кандай болот? Ал майып болуп калат да. Ошондуктан ушундай нерселердин эсебинен, байлардын эсебинен ушул чоң маселени чечип койсо болот эле да. Анткени бирдеке десе эле даже Муминовдун аялына эрдик деген медалды беришти. Аларга андан ары каражатты таап, ошолордун үй бүлөсүн багууга болду. Мындан ары эчтеке деле болбойт болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан айтып атам, мен дагы өзүм суроомду бермекмин ушундай. Байлардын эмнесин аябыз биз? Байларга эсеп ачып, анан кийин ошол эсепти түшкөн акчанын эсебинен жакырлардын маселесин чечсек болот. Алыскы айылдардагы жарыктандыруу, суу алып келүү маселелерин чыкмак. Ана мен айтайын дегеним албетте эми эң эле курч суроо азыр Матраимов болуп турганы чын. Аны баарыбыз эле уктук, ал суроо да берилди. А бирок эми 9 айдан бери Финполдогулар ар кандай сөздөрдү айтышты, толук жыйынтык жок. Ал эми баягы күч түзүмдөрдүн эмелери чакырды ооба. Чакырды, мына жакында эле чакырды да. Андан бери жөн эле жүрдү, бул жакшы жигит турбайбы, жөнөкөй жигит экен, мээримдүүлүк кылат экен, кайрымдуулук кылат экен дейт. А бирок ошол очойгон элдин ырыс кызынан пайда тапкан эмен 10 кишиге жардам берип койсо анын эмнеси болмок эле? Эчтеке болбойт да. Ошондуктан мен ойлойм. Президенттин жооптору бүгүн сизди нандыра алдыбы? Президент өзүнүн болгон жообун айтты. Андан эч убакта мындай кыйшаңдатып, ана мындай болду, тиңдей болду деген кереги жок. Ага берилген суроолорго өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша көкүрөгүндөгү маселени чечүүгө боюнча ошондой суроолорго жооп берди. Аны баарыбыз эле уктук да. Анан эле президент минтип койду, тигинтип койду деп эле президентке азылуунун кереги жок. Мен айтат элем, президент иштеп атат, а бирок жанында кеңешчилери, таңашчылары жок болуп атат. Ошол нерсеге так сөймө менен көрсөтүп, мынандай иш болсо сонун болмок деп айтканга эметпей атат, бүт эле мактаганга, кошомат кылганга баары көнүп алышканда, ошол нерсени өзү деле билет президент. Ошолордон мүмкүн болсо жаңы жылдан кийин баарынан эметиш керек. Чектеш керек аларды. Чектеп өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жакшы адамдардан шайласа жакшы болмок кеңешчилерин. Рахмат. Талдымызда 2018 жылда президент ушундай басма сөз жыйынын берген. Бирок жыйында көбүнчө журналисттердин басымдуу суроосу баягы камактагы саясатчыларга басым болгон. Тикебаев, Садыр Жапаров, Райым Матраимов маселеси да ошондо коюлган. Бирок басма сөз жыйынынан кийин коомчулук ушул журналисттердин ушул саясий сферада кишилерге басым кылып койгонуна, өлкөнүн тагдырына, баягы экономикалык чоң маселелер каралбай көз жазымда калып кеткенине аябай нааразы болгон да. Бүгүн ушундай маселе болгон жокпу?
Эми бүгүн эгерде ушул Матраимовдорго жана башка жанагы жогору жакта айтып өткөн маселелерге көңүл бурулуп кетти деп журналисттер дагы күнөөлөгөнгө туура эмес. Себеп дегенде бул коомчулукка аябай жайылып атат. Анан жылдын аягында баягы чечип бардыгына жооп алып, анан жаңы жылга жаңы бир баскычта жаңы ойлор менен, жаңы идеялар менен барган жакшы деп ойлойм. Ошондуктан туура эле болду го дейм. Мисалы үчүн мен ойлогом, жана мисалы үчүн 24 KGнин өкүлү Асел баягы суроо бергенде мен өзүнүн алардыкына да иск берип соттолуп атпайбы, өзүнүн ошо массалык маалымат каражаты боюнча бир суроо береби десем, жок, ал башка суроолорду берди да. Мындайча айтканда, баягы ар кимиси өзү кандай кызыктар, анан кайсы проблеманы чагылдыргысы келет, мына ошого жараша суроолорду берип атты да. Ушу журналисттер берген суроолор бүгүнкү күндүн актуалдуу темалары болдубу бардык суроолордо? Эми актуалдуу эле болду. Анан өзгөчө, мисалы үчүн айрым суроолор бар. Мисалы үчүн жазуучулар боюнча суроолор берилди. Ала тоо журналын кайра ачуу боюнча суроолор берилди. Мындайча айтканда, бул жеке ушул бир тармактагы же болбосо ошо жазуучуларга байланыштуу суроолор болду. Албетте бизге ал дагы керек. Бирок мен ойлойм, азыр жазуучулар өтө кыйын абалда деп айтып атат да. Менимче жазуучулар мындай рынок экономикасына байланыштуу келген жазуучулар менимче жок болуп атат, же болбосо жанагындай ушул күнүмдүк турмуштун кыйындыгынан ошо калемге жетпей атышат го деп ойлоп атам. Себеп дегенде жаза турган нерсе көп да аябай. Жазуучулук деген бул коомдун кандай кыйынчылыкта болбосун, кандай жашоо болбосун, баары бир жазыш керек, баары бир издениш керек, эметиш керек да. Бирок жанагы Ала тоо журналы чыкпай атат дегенине мен кошулам туура. Ала тоо журналы чыгып, эгерде баарын тең бир ушул журналдын тегереğине мындай бириктирип, бир ой кетип, баягы бири-бирине мындай сабак болуп, же болбосо кандайдыр бир тажрыйба алганга жаштарга өзгөчө бул жакшы болмок да. Ушул жагына мен кошулам. Жора мырза, ушул бүгүнкү басма сөз жыйынында сиздин өзгөчө көңүлүңүзгө толгон бир суроо жооп болду. Кайсыл суроо сиздеги мындай ойлончу болчу? Эми президент көбүнө жооп берди. Чынында эле ал тургай өзүнүн баягы кириш сөзүндө кандай ийгиликтер болуп атканын баарын айтып бербеди. Ага бейекте кошумчалап, анан мындай болбой калды дегендин кереги деле жок. Бирок албетте ийгиликтер менен кошо кемчиликтер болгонун көрүп атпайлыбы? Бирок эң негизги коомчулукту дүрбөткөн нерсе жана митингдер болду да бул жылы. Биринин артынан бири митингдер болуп, ар кандай бир тоскоолдуктарга карабастан, кышка карабастан чыгып, өзлөрүнүн ойлорун айтып атышты да. Ошондуктан мен ойломокмун, алардын баары эле менимче тиги душман эмес, ошолордун айткан сөзүндө бир чындыктын элементи бар да. Чындык бар үчүн алар митингге чыгып аткан болуш керек. Бирок Кыргыз өлкөсүнүн келечеги үчүн баарыбыз ушул өлкөдө жашап аткандан кийин биринчи кезекте биз өлкөнүн стабилдүүлүгүнө басым жасашыбыз керек. Айрыкча коомдун санитарлары болгон басма сөз каражаттары, телеканалдар, сайттар бир жактуу кылбай, ошол Кыргызстандын келечеги үчүн бир агартуу иштерин жакшы тарапка бурса, сонун эле болмок. Бирок тилекке каршы андай болбой жатат. Албетте баягы мажүрөлүк кылып, бир жактуу кылып, чойгулап, кагыштырып жазган сайттар деле бар, фейктер деле бар, басма сөз каражаттар деле бар. Бирок биз бир нерсени унутуп атабыз да. Биз агартуучулук милдетибизди Кыргызстан өлкөсүнүн келечеги үчүн беришибиз керек. Президент деле өзүнүн мөөнөтү келсе кетет. Ошондуктан президентке жардам берип, өзүбүздүн жакшынакай бир сунуштарыбызды да айтышыбыз керек, жалаң эле кемчиликтер чукуй бербейчи. Ошондо биз чоң жардам берген болор элек. Ал эми бүгүнкү суроолордун өзү маңызы бар. Себеби дегенде ар бир журналист өзүнүн көкүрөгүндөгү сакталган, эл каалаган суроолорду берип жатты.
Табалды мырза, бүгүн ушул президент сөзүнө киришүү сөзүндө ушул аймактарды өнүктүрүү, таза суу, жол куруу, коррупция менен күрөш тууралуу кенен баяндама жасады да. Анан көп журналисттер ошол иштерде баягы президент өзү жалгыздык кылып жатканын айтып жатат да бүгүн. Сиздин оюңуз кандай? Чын эле президент жалгыз болуп жатабы ошол иштерде? Алдыга жылдырууда. Чынында ооба, коомчулукка мындай ошондой көрүнүп атат. Өзгөчө көп бул жөнүндө көп эле жазып атышат. Себептен де өкмөт бир аз мындай активдүү иш көрсөтө албай атат. Мындайча айтканда, кандайдыр бир өкмөттө чабалдык бар да. Дайыма кеңешме өтүп туруш керек. Ай сайын өкмөттүк бир кайсы бир проблеманы көтөрүп, ошол проблеманы тегерегинде баягы талкуу болуп, чечимдер кабыл алынып, ошентип өкмөт баягы алдыга ишти алдыга жылуусуна мындай өбөлгө түзүп туруш керек да, шарт түзүп. Бирок биз мындай андай нерсени байкабайбыз. Албетте, бирок өкмөт мисалы үчүн былтыркыга караганда бир аз түзүк болуп калды, мындай кичине бышып, премьер дагы баягы сүйлөгөндө сөздөрүнөн жаңылбай, так проблеманы баягы билген киши катары сүйлөп ошондой болуп калды. Бирок баары бир мындай чабалдык бар өкмөттөчү. Ошондуктан мындай журналисттер, аналитиктер эле эмес, башка эл деле, айылда деле айтып атышат да, мындай президент жалгыз болуп атат, тегерегине башка кишилерди алыш керекпи дегендей өздөрүнүн оюн айтып атат да. Мен ойлойм, эми баягы өкмөт премьерди отставка кетирбей билбейм, бирок премьердин такшалып калгандыгы көрүнүп турат. Бирок мындай министрлерди, айрым чабал министрлерди алмаштырып, мындай күчтүүрөөк саясатчылардан же болбосо баягы чарбачыл адамдардан алып келиш керек го деп ойлойм. Биз ушул темага бир аз туруп да кайтабыз. Бизде түз байланышта журналист Нургазы Анаркулов. Нургазы мырза, саламатсызбы? Нургазы мырза, алло, саламатсызбы? Биз азыр техникалык байланыш болбой жатат окшойт. Президент өзүнүн сөзүндө жана кызматтык дайындоолор боюнча да токтолду бүгүн. Жана Бекназаровдун элчиликке дайындалышы, ушул сиз айткан бир катар саясатчылардын чоң кызматтарга барышына негизи ушундай дайындоолордон бир үмүт барбы? Эми бул бардык эле өлкөлөрдүн тажрыйбасында болгон. Мисалы үчүн орус падыша өкмөтүнүн учурунда деле баягы мектептен деле окубадык белек. Мисалы үчүн Грибоедов же башка ошондой саясатка да кызыккан мындай чыгармачыл адамдарды башка өлкөлөргө бир посол же башка бир кызматтарга жөнөтүп турган. Бул Орусияда деле бар, башка өлкөлөрдүн тарыхында деле бар, дайыма болот. Эми мисалы үчүн Бекназаров боюнча айтсак, Бекназаров бүткө эле кызматтарды болду, депутат болду, ген прокурор болуп бир топ болгон. Анан кийин ошондуктан баягы эми ушул элчилик кызматты дагы мындай сунуштагандыгы айтылды. Эми жалпы эле алганда туура ошондой бир адамдарды баягы дайыма проблемаларды айтып өз оюн коомчулукка чыгарып турган адамдарды дагы мындай кайсы бир багытка буруп, анан ошол багыт боюнча да өзүнүн күчүн көрсөтүп, алектенип көрсүн деп мындай аракет кылат. Анан мындай мамлекеттик көпчүлүк адамдар, ошо сүйлөгөн адамдар мындай мамлекеттик кызматта тажрыйбасы болбойт да. Анан ушундай бир кызматтарга барып, ошол жерден тажрыйба алып, же болбосо мындай өзүнүн башка өлкөдө болуп, башкача көз карашта болуп келгенге мындай көпчүлүк учурда жардам берет да. Ошого
менимче мындай Бекназаровдун ушу Малайзияга барып атканы туура эле болуш керек. Өзү дагы мындай революцияларга катышты бир топ, ошондуктан мындай бир аз башка өлкөлөрдү да көрүп келгени туура болуш керек. Азыр бизде Нургазы мырза азыр түз байланышта. Нургазы мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Нургазы мырза, сиз бүгүн ушул президенттин жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынына катыштыңыз. Анан кайсы суроолор сизди ынандырды? Саламатсыздарбы? 5 каналдын бардык көрүүчүлөрүнө салам айтам. Жаңы жылыңыздар менен. Мен бүгүнкү күндө мага эң жакканы президенттин басма сөз жыйыны абдан жыйынтыктуу болду. Себеби дегенде Сооронбай Шарипович баштаганда эле өзүнүн ишмердиги боюнча отчет бергендиги мага абдан жакты. Себеби дегенде ошо экономикада, эл тиричилигинде, каршы күрөштө бардыгы боюнча өзү жыйынтыктуу жакшы сөздөрүн айтты. Анан мага ошонун ичинен мен өзүм суроо бердим эле Сооронбай Шариповичке ошо басма сөз эркиндиги боюнча абдан ынандуу жакшы жооп алдым. Себеби дегенде мен дагы бир жолу ынандым. Сооронбай Шарипович демек басма сөз эркиндигин, сөз эркиндигин коргойт экен, коргойм силерди деди. Сөз эркин керек деди. Бирок жоопкерчилик жөнүндө айтты ал жагы. Мага ушул жагы абдан жакты. Рахмат сизге. Азыр Жора мырза биздин коңшу студияда отурат. Жора мырза, жогоруда сиз ушул президенттин тегерегиндеги адамдарды жаңылоо керектигин сөздүн башында айтып кеттиңиз эле. Азыр эле биз ушул Азимбек Анаркулович жөнүндө сөз кылдык. Буга чейин Эмилбек Саламатович да ушул бир кызматка дайындалган. Алмазбек Акматалиев президенттин алдында башкаруу академиясына барган. Ушундай кишилер ушул кызматтарга келишинен жаңы үмүттөр жаралып атабызбы? Бул эми боло турган маселе болчу да. Мисалы, жаңы жылдын алдында Бекназаровду Малайзияга элчи кылып койгону абдан туура эле болду ме? Чынында эле. Анткени ал жазында бир аз кыйшыпыр болушу ыктымал да. Анан баягы эки инкылапты башынан өткөргөн кишинин Бишкекте турушу кооптондурмак. Ошондуктан мунун кеңешчилери туура кылды абдан. Бекназаров ошо Малайзияга барып өзүнүн билген ишин жасап, Кыргызстан үчүн пайдалуу иш алып келе берсин. Ошону менен бирге башында эң башында биринчи жолу Эдил Байсаловду ошо Америкага айдаган. А бирок Эдил Байсалов кээде туруп бул жактагы саясий маселелерге дагы эле катышып атпайбы? Минтип коюптур, тигинтип коюптур деп шарт чыгып атат да. Ал өзүнүн ишин кылсын. Элчиликке бардыбы? Ошол ишти жасасын аягына чейин. Анан Рита Карасартованы деле мынакей деп туруп кесипчилик окуу жайына апарып койду. Эми ал өзүнүн дареметин көрсөтсүн да. Эгер чын эле ушундай уюштуруучу болсо, менеджер болсо, ошол билим тармагын алдыга чыгарса, биз айтабыз. Туп-туура тандаган турбайбы? Рита ишке жарайт экен деп мактайбыз да. Аны эми эзил көрсөтөт да, 2 айдан кийин эле билинет. Рита деле айтпады, мен 2 айга чейин өзүм ким экенимди көрсөтөм депчи. Мындан сырткары албетте дагы бир татаал маселе бар болчу. Равшан Жээнбековду отургузду. Анын деле өзүнчө баягы батыш менен мамилеси бар. Өзүнүн саясий жагдайда көп тажрыйба топтогон киши. Бирок аны билбейм, эми анын тагдыры кандай болот? Бир аз эс алабы 2 айга чейин? Ошондой мамиле бар да. Албетте жанагы Акматалиевди деле абдан туура жерге апарды. Бирок кайсыл каналга барса да ошо Акматалиевсиз өтпөй калды да. Ал өзүнүн ишин кылсын, эми көп эле аралашпасын да. Ишти жасап өзүнүн иши менен көрүнсүн да. Ар кайсы жерге барып эле анан кийин мындай тигиндей деп эле бир жактуу кылып сүйлөгөнүн кереги жок. Бул икте чын айтыш керек баардык нерсеничи. Президент жарандык коомду аралаштырганы мен туп-туура деп ойлойм. Президент ушул сөз эркиндиги боюнча дагы жана жогоруда Нургазы мырза айтып кетти. Бүгүн ушул баягы 3 маалымат каражатынын үстүнөн сот иштери башталып, баягы соттун кароосунда турат. Басма сөз эркиндигине карата президенттин айткан жообу сизди андырдыбы? Президент дал өзүн айтты. Себебинен де Райым Матраим чекти ашырып жүргөн, 60 миллионго чейин чыгарып жүрдү да. Ошону жумшагыраак кылып айтты. Анча эле койчойтпой эле, жөнөкөй эле эмесең мынчалык чыкпайт эле деген сигналын берди да. Эми аны албетте өзү негизги тармактар ченеп бычат аны дагычы. Бирок албетте мен ушундай күчтүмүн, мен кубаттымын, мен капчыктымын деп эле жанагындай муун тергеңди
колунан келбей каларын дагы ал уже сезди дагы, ошондон кийин мындан кийин өтө этият болуп калат деп ойлойм да. Ал жагы туура эле болду. Негизинен эле ушул Матраимов боюнча Сооронбай Жээнбековго таллуу маселе айтылды, бирок аны күч түзүмдөрү чечет, убагында көрөбүз деген жооп болду. Сөз эркиндиги боюнча президенттин жообу. Сөз эркиндиги боюнча туура эле айтты, себеп дегенде Кыргызстанда бүгүн баардык массалык маалымат каражаттары кандай кааласа, кандай чагылдыргысы келсе ошондой чагылдырып атат. Эч кимге деле мындай куугунтук жок. Бир-эки окуяны айтсак болот. Жанагы депутат Кожобек Рыспаев боюнча ачык саясатка берди. Андан кийин мынау Матраимовдор берди да, иск 3 массалык маалымат каражаттарына. Эми депутат Кожобек Рыспаев боюнча билбейм, эми ал канчалык негизде ошол бериш керек эле, себептен да аны бүт баары эле жазып атат, аны кандай киши экенин, кандай баарыбыз коомчулук жалпы билип калдык кандай киши экенин. Анан эмнеге эле ошо ачык саясатка берип койду билбейм. Жалпы мындайча айтканда, саясатчы эч убакта мындай массалык маалымат каражаттарына иск бербеш керек да. Себептен да ал саясатчы да өзүн биринчи тарбиялаш керек. Саясатчы өзүн тарбиялап коомго үлгү катары көрсөтүш керек да. Ал эми Матраимовдор боюнча айтсам, эми Матраимовдор, мына Искендер Матраимов саясатта, бирок баягы мындай саясатта тажрыйбалары жоктугун көрсөтүп койду да. 3 СМИге кантип кайсы киши дароо бир учурда мындай иск берсин. Ошол учурда журналисттер ушул өзүнүн ишин так туура алып баратат деп ойлосок болобу? Жок, эми албетте, мисалы үчүн мен Азаттыктын иликтөөсүнө таза кошулбайм. Жана $700 миллион ошо Матраимов турганда чыгып кеткен деп, анан бюджеттин акчасындай кылып айтты да. А бирок кийин клоп оңдоду аны. Клоптун журналисттери аябай күчтүү, алар мындай эл аралык тажрыйбалары да бар. Анан ошондуктан алар жанагынтип изилдеп таап, жана Сауд Арабиясында үйдү мындай участокты, жер участогун көрсөтүп, ошентип чыгарышты да. Ошол жерден кичине азаттыкты мындай сактап кетишти да. Анан бирок албетте эми тергөө бар, тергөөнүн кийин мындай баягы билинет кандай болорун. Бирок тигилер ошол участоктор чыкканда мына факт бар, эми кама 700 миллион бар, эми кама дегендей кылып мындай айтып атышат да. Эми ал туура эмес. Себептен де экинчи иликтөөдө 700 миллион ал таптаза Кыргызстанга тиешеси акчалар экени ачыкталып калбадыбы? Өзбекстандагы, Ташкенттеги Абу Сахи базарынын өзбек бизнесмендеринин акчасы, аны Кыргызстанга алып чыгып, саймайтып адалдап, анан тышка чыгарып, товар алып келип, кайра Өзбекстанга киргизип, мына ошондой процесстердин акчасы да. Эми Азаттык болсо, аны болсо биздин бюджеттен дегенде баарыбыз чын эле баарыбыз коркуп кеттик да. Эмне болуп аткан? 700 миллион оңой акча эмес да. Анан ошондуктан жанагындай биринчи митингде да аябай катуу элдин баары талап кылып ошондой окуялар болуп кетти да. Бирок эми ошону процесс өзү жөнгө салынып атат да. Мисалы үчүн биринчи митингде чын эле Матраимовдорго аябай каршы көп болду. Экинчи митингде мына азыраак болду. Мындайча айтканда, процесс өзү менен өзү жайгарылып атат. Себептен экинчи митинг, экинчи иликтөөдө тиги акчалар таптаза башка болуп чыкты. Бияктагы эксперттик коомчулук баарыбыз айттык, журналисттер айтты. Анан коом өзү менен өзү иликтеп мындай эмеге чыгып атса, алар келип туруп эми биз түштөн кийин иск берип атат да. Биринчи 700 миллион чыкканда иск бербейт беле анда. Анан баары ордуна келип атканда, алар туруп эле иск берип, анан счетторуна чейин жаа беришти да. Бул туура эмес. Мындайча айтканда, саясатта анча баягы тажрыйбасы жоктуктарын көрсөтүп койду да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналда учурда теле берүүсүн көрүп жатасыздар. Биз президенттин жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйыны тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин кабарчылар да ошол басма сөз жыйынга катышып, атайын материал даярдаган. Биз ошол материалды көрөбүз азыр.
Пресс жиында көтөрүлгөн негизги саясий актуалдуулуу жогору маселелерге токтололу. Азаттыктын бажы тармагы, анын ичинде Райым Матраимов боюнча иликтөөсү. Президент иликтөөдө айтылгандар юридикалык жактан бекемделиши керектигин белгиледи. Президент анын аты менен Матраимовду жемкорлуктун символу катары байланыштыруу аракети жүрүп жатканын билдирди. Менин ишмердигин негизги багыттары Кыргызстандын 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясында бар. Ошонун ичинде дагы 24 жылга чейин менин ишмердүүлүгүм боюнча программам ошол стратегиянын ичинде камтылган. Келе жаткан парламенттик шайлоо боюнча президент жогорку кеңешке өтүүдө босого чек канча болуш керектигин так айткан жок. Бирок кайсы бир партияны алдыга сүрөбөйм деп убадалады. Азыр мына неме эки депутат келип кетти. Матраимов келип кетти. Телевизордон көрдүм мен. Ширин Айтматов келип кетти. Сурак берди. Ошо айткандардын баарды келсин. Сурак берип бекемдеп берсин да. Ал күбө болмойча алар издеп атат. Мына мамлекеттерге жөнөттү аны мүлкү боюнча. Менин маалыматым 13 мамлекетке кетти. Мына ал боюнча иш жүрүп атат. Анан эми мына мен бажыда коррупция боюнча мына көрүп атасыңар да, көрө жүрүп атам да. Мына Райым Матраимов деле 23 ноябрда кетти, 24-тө мен кызматка келдим. Мага чейин болду да. Бирок мен туура түшүнүп турам. Азыр мамлекеттин президенти Сооронбай Жээнбеков кандай саясий окуя болбосун, кандай иш болбосун, баардыгы тең менен чечиш керек. Азыр эл карабайт, ал мурун болгонбу, кийин болдубу? Бирок мен президентмин, мен жооп беришим керек. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мен ошону эске алып туруп, азыр бажы кызматын толук фискалдаштыруу, саңараттештирүү өткөзүп атам. 2 жылда мен кубалап жүрүп, баардыгын тең. Мына Россия Федерациясынын президенти жардам менен муну согундатып, атайлап буну киргизген эмес. Болбосо кылбай беле саңараттештирүүнү мага чейин. Жасабайбы эле 28 жылда, жасабайбы эле 27 жылда. Баардыгы тең, мурун кандай болсо баардык президент ошондой болуп келген. Үчүн дегенде ошол бажыны көзөмөлдөй турган органдар, ошол жетекчилер, президенттер өздөрү чогуу болгон схеманын үстүндө отурган, ошол киришкен эмес. Азыр менде бажыдабы, башка тармактабы, кашыра капчы деген жок менде. Чегара боюнча президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чегара маселелерин чечүү иштери оор болуп жатканын белгиледи. Буюрса, калыс өткөзгөнгө мен мына гарантия берем, буюрса, Кудай кылат. Анан кийин шайлоо дагы көрсөтөт. Экинчи жанагы 9%, 3%, 5%, 7% деген мына сунуштар айтылып атат. Бул мен деле көрүп турам, угуп атам, окуп атам. Таң калышысы мурун 9% деп парламент өздөрү көтөрүп алып, аны мыйзам өткөзүп алып, кайра башка ойду айтып атканда көрүп атам аны баарын. Эми бул маселе биле менен чечилбейт, буюрса, бул маселе мына парламент каралып атат. Эми көп саясий маселелер парламент талкууланып чечиш керек. Ал жерде билесиңер, депутаттар элди кыдырат, эл менен жолугат, элдин оюн угат. Анан келип ал жерде бар топтолгон ойлор, саясатчы менен ойлор ошол айтылат. И парламентте буюрса чогуу чечебиз. Өмүрбек Бабанов боюнча президент Сооронбай Жээнбеков Өмүрбек Бабанов боюнча президенттик шайлоо маалында 25 суроосу бар экенин айткан. Ошол 25 суроо качан берилери да көтөрүлбөй койгон жок. Эми Өмүрбек Токтогуз Бабановдун таржымалы бул чоң бизнес менен чоң саясаттын кызыкчылыгы аралашып кеткендигинин эң таза накта үлгүсү. Азыр мына шарт түзүлдү, мүмкүнчүлүк берилди. Мурун иш козголгон экен, экономикалык иштери бар экен. Мына азыр тергөө иштери жүрүп атат. Аны барып өзү нактанысын, ал иш боюнча өзү чындыгын жерде чын болсо чындыгын көрсөтсүн. Мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анан эми 25 суроо боюнча азыр эми мен бергеним туура эмес экен, муну тергөө берет да, аяктан тергөө берет, анан ошол жерде жооп берет да.
жооп берет. Президент Сооронбай Жээнбековдун 2019 жылдын жыйынты боюнча басма сөз жыйыны болуп өттү. Ага 100гө чукул жалпыга маалымдоо каражатынан 200 журналист аккредитациядан өттү. Алардын ичинен 160 жергиликтүү, 15 чет элдик журналисттер. Бирок ага карабастан айрым массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү суроо берүүгө үлгүрбөдү. Кутман Маматазимов, Адилет Марсбеков, 5-канал. Табалымызда жогоруда ушул президент көп суроолорго жооп кылды. Көбүнчө ушул саясатчыларга байланышкан суроолор болду. Мындан башка кандай суроолорду күттүңүз эле? Мен негизи баягы коомчулукту дайыма мындай ойлонтуп келип аткан баягы суроо катары ошо жакшы болду да. Мисалы үчүн Матраимовдардыкы жана Абдыкадыр керек болсо тиги Атамбаевдин боюнча дагы суроо берилбеди. Бабанов. Мына ушул маселелер боюнча коомчулук аябай күткөн мындай президенттин жеке өзүнүн пикирин жана баягы оюн. И ошого жооп алышты. Бул жакшы, себептен де эмки жылкыга барганда жаңы эле ким айтпадыбы, жазда балким бир неме болбосун деп Бекназаровду баягы посол кылып жөнөт. Мен ал деле эмес, бирок ошо Бекназаровдун бүгүн ордун таап бериш керек болду да, мындай саясатта, коомдо. Мына ошого ал элчи болуп кетип атат. Бирок мындай чындыгы, тиги айтып аткан чындыгы ошол коомчулук бүдөмүк абалда болбош керек да. Ошондуктан мына пресс-конференциялардын дагы максаты ошол коомчулук бүдөмүк абалда болбой, бардык маселелер боюнча, өзгөчө актуалдуу маселелер боюнча жооп алып, анан кийин мындай кийинки мындай кадамдарды билип, каяка баратабыз, өлкөнү мындай өнүгүүсү кандай болуп атат, мына ошолор боюнча жооп алуу. Президент өзүнүн жанагы 30 мүнөттүк докладында бардыгын айтты. Ошол кандай кайсы иштер, мисалы үчүн региондорду кантип өнүктүрүү. Мен буга чейин мисалы үчүн ошо региондорду өнүктүрүү боюнча биз мындай лозунг эле бардай кылып жүргөнбүз. Анан таза суу 23-жылга чейин бардык айылдарга кирет деп ушундай бирин-экин проектлерди билип атканбыз. Бүгүн болсо мынакей салык боюнча маанилүү жеңилдиктер берип, ошо региондорго бизнесин ачкандарга 5 жылга чейин салык каралбай тургандыгын айтты. Мына ушул өзгөчө маанилүү. Анан жанагы мигранттар мисалы үчүн дайыма сыртта жүрөт, президентке барганда жолугуп атат, ар кайсы жерде болгон жердин баарында тең. Анан аларды дагы ошо миграцияны токтотуу боюнча ушул аракеттер болуп аткан. Орус-кыргыз фондунун акчасы дагы көбөйүп, 1,5 миллиард долларга чейин жете тургандыгы да биз үчүн маанилүү болду. Себептен де бул деген бизнес, биздин эртеңки өнүгүүбүз, ошого шарт түзүү каралып аткандыгын айтты. Мына ошол маселелер тууралуу мен жакшы маалымат ала алдым деп ойлойм. Жора мырза, ушул президенттин басма сөз жыйынынан кийин айрым ушул серепчилер президент суроолорго толук жооп берген жок, айланып өттү көп учурда деген жооптор баягы пикирлерин айтышты да. Эми коомчулукта ар кандай көз караш бар да. Бири жактырат, бири жактырбайт. Бирок эң негизгиси президент өзүнө бөлүнгөн убакытта 3 саатка жакын өзүнүн берилген суроолорго жооп берип, өзүнүн көкүрөгүндөгү нерсесин айтты. Мага жакканы бир нерсе болду. Баягы манасы бар, колунда кызыл туусу бар, кыргыздын багыты жок эле да. Багыты эмне үчүн жок эле? Идеологиясы жок болуп атпайбы? Идеология болмоюнча эч кандай мындай иш жүрүшпөйт. Ар кайсы жактан капталдан чыгып ар кандай кылып айта беришет да. Ошондуктан Сооронбай Шарипович айтты бүгүн. Ошол идеология маселесин талкуулап уже ишке киргиздим. Кудай буйруза ошол идеология жаңы жылдан кийин өзүнүн өрүшүн өрдүгөздөй сүйрөйт деди. Мени ынандырган ошол болду. Идеологиясы жок. Эч убакта өлкө өнүкпөйт. Ошондуктан идеологияга маани бергени мени кубандырды деп түз эле айтсам болот. Ал эми көп адамдар айтышыктымал
Матраимов боюнча жакшы айтпай койду, 9% боюнча унчуккан жок. Дагы башка маселелер жөнүндө айтып чыктым. Ал эми алар пикир деген көп да. Ошон үчүн адамбыз, ошон үчүн пикир болот. Бул туура эле нерсе. Рахмат. Талдыңызда жана Руслан Ахматбек деген саясаттаануучу, мамлекет башчы ушул коррупция, сот реформасы сыяктуу ушу адамдардын көбүн нааразы кылган факторлорго токтолгон жок. Ушул жерде суроолор жоопсуз калды деген пикирин айтты да. Эми коррупция боюнча айтты, менче жанагы биз башынан эле айтпадыбы, башынан эле коррупцияны өтө мындай аеосуз күрөшкө багыт алганбыз. Ошол уланып атат. Эч кандай мындай тандап баягы иргеп буну камайбыз, муну камабайбыз дебей, ким күнөөлүү, ким жеди, албетте баардыгын тең камаш керек деп анан айтпадыбы. Мисалы үчүн мен сыртка барганда да ушундай сурап атышат. Анан эми ошол проектинин акчаларын, бизге келген акчадан проекттин акчаларын жеп атса, анан алар камалып атса, анан кантип биз кайсы саясат бар бул жерде деп ошондой так айтты да. Анан ошондуктан бул жерде да ошондой мындай так жооп алынды да. И мындан кийин жана коррупционерлерди камаганда дагы менче мынчалык маселе болбойт да, жана тандоо жүрүп атат деп. Анан коррупция менен күрөштүн өзү дагы мындай өзгөчө башкачараак болуп атпайбы? Мисалы үчүн Атамбаевдин учурунда аябай шоу болуп, 5-канал, КТР, ЛТР бир жумалап көрсөтүп жамандап эле жатчу эмес беле. Бүгүн коррупциялар камалып атат, ал министрби, замминистрби камалып атышат. Бирок мындай камалды деген гана маалымат бар да. Монча мондай статьясы бул камалды баланча $1000 деп доллар, кандай сомбу, ошонусун айтып эле. И мындай көп деле баягы абирине шек келтирип же жамандоо, эч кандай шоу жок да. Мына ошондой негизде жүрүш керек өзү эле коррупциячы. Коррупция менен күрөш кыска убакытта өткөндө бир жуманын ичинде эле жана 3 факт чыкты. Баягы министрликте бөлүм, ички иштер министрлигинде бөлүм башчы, чоң окуялар тынымсыз болуп атат, бирок токтобой атат. Президент бүгүн дагы ошол коррупция менен күрөш жүрүп атканын айтты. Бирок жыйынтык болуп атабы ушул кармоолор, көз карашыңыз кандай? Мындайда эми коррупция менен күрөш бул дайыма жүрүп туруш керек. Мамлекеттик чиновник эмне үчүн бизде ошондой болуп атат? Мынакей карасаңыз, жана эмеде экотекс инспекцияда карабайсызбы? Группа анан жазылып атат, анан айтып атпайбы, бөлүп акчаларды бөлүп, бул сизге, бул тиге деп туруп, анан кайсы бир бөлүгүн айтып атпайбы, буну дагы балдарга деп, дагы бир группа балдарга калтырып коюп атышат да. Мындайча айтканда, ушунун өзү көрсөтүп атпайбы, коррупция кандай деңгээлде жүрүп аткан. Анан муну токтотуш кыйын. Мисалы үчүн мына коррупциянын менен күрөш жарыяланганына канча болду, канча адамдар, замминистр, транспортта эмне чоң адамдар камалып атат. Бирок баары бир жүрүп атат. Себептенде мындай бир эме болуп калганда бизде аң сезим. Мамлекеттик кызматка баратып эле адам мен коррупционер болом, мен кайсы жерден жешим керек деген бир аң сезим келип калганда адамга, ал кызмат ордунан пайдаланып, демек эмне коррупция менен алектенип, эптеп, жанагындай өзүнө бизнес же бир бале кылып, ошентип баягы кызыкчылыгында, мамлекеттик кызматты кызыкчылыгында пайдаланыш керек деген бир пикир болуп калганда. Мына эми ушундай күрөштүн негизинде акырындык менен бул мындай жоюлат да. Себептенде жанагынтип группалашып коррупция тыйылат, же болбосо ылдый жактан өйдө жаккысына чейин берип атышпайбы акчаны. Ошондойлор токтойт. Себептенде ошентип мындай коррупциянын деңгээлин ылдыйлатса болот да. Эми коррупция менен күрөш өтө кыйын. Буну бир эле мисал келтирсек болот. Кытай мамлекетин алып барып эле тиги атпай элдин баарына көрсөтүп. Бирок ошондо дагы миллиардтаган акчаларды жеп кетип атышат да. Ошондуктан өтө кыйын. Журам мырза, бизге берилген убакыт соңуна чыгып барат. Мен ошол сизге жыйынтыктоочу сөз берейин деп турам.
Ошол бүгүн басма сөз жыйынында айтылган сөздөрдөн кийин президенттин ошол пикирлеринен кийин жаңы жылдан баштап бир өзгөрүү болот деп күтүп атасызбы? Өзгөрүүнү эми баардыгыбыз чогулуп жазышыбыз керек да. Ар кимибиз өзүбүздүн ишибизди кылышыбыз керек. Журналисттер өзүнүн санитардык милдетин аткарып, агартуу иштери менен болуш керек. Бир жактуу чагылдырбай. Бир жактуу чагылдырып алып эле шыбак азын алгандан кийин ошолорду мактап жатып калмай болуп атпайбы? Биз өзүбүз да кээде туруп ошондой сонун бир өбөлгө түзүп берип атабыз да. Коррупция деген бул тамырлап кеткен ырак шишигиндей нерсе да. Аны жара албай атабыз чындап эле. Мен бир эле мисал айтып коеюнчу. Мисалы башында ушул Аскарбек Шадиев, Илмиянов, Матраимовдор дос болчу да. Аскарбек Шадиев каякта азыр? Америкада. Илмиянов каякта азыр? Эч ким билбейт аны. Кезилди деп койду. Матраимовду чын эле Табакем айтып атат, азаттыкты бир аз кетти деп. Бирок эң негизгиси элекке салып бербеди Матраимовдун. Аманданын кийингенин эле бир өзүнчө бир укмуш болуп атпайбы? Ошонун бир топчусуна бир күй келет экен да. Ансыгырында коррупцияны жалгыз Сооронбай Шарипович кыла албайт. Күч түзүмдөрү реалдуу иштеш керек. Күч түзүмдөрү жазып атат ошонун бардыгын. Ошолордун баарын жашырып, сонун экен, укмуш экен деп кофе ичип турганын кое берип атпайбы? Мына ушул нерсени айтыш керек. Күч түзүмдөрүн тазаламайынча коррупцияны жалгыз Сооронбай Шарипович жаза албайт. Ал эми биз жалпы эле Кыргызстандын эли биз туруктуулукту сакташыбыз керек. Митингке эмес, эмгекке камылга көрүшүбүз керек. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт, өзөт, тынч болот. Рахмат. Табыл мырза, жыйынтыктоочу сөз сизде. Ушул президенттин сөздөрүнөн кандай жыйынтык чыгарабыз? Жаңы жылдан баштап бир жыйынтык күтөбүз. Эми өтө жакшы баягы билдирүүлөрдү айтты. Мына өнүгүү боюнча багыттарыбызды белгиледи. Албетте жаңы жылдан кийин жакшы дагы иштер башталат. Өзгөчө мынакей ким айткандай жана идеология маселеси көтөрүлүп аткандыгы жакшы. Себептен де өзгөчө мына чыгыш өлкөлөрүндө өнүгүүсүндө ошо көпчүлүгүндө идеология негизги ролду ойногон. Эгерде ушу жаңы жылдан кийин жаңы идеология жарыяланып калса, ал коомчулук мындай аны алып кетсе, албетте ал дагы бизге мындан аркы өнүгүүбүзгө чоң өбөлгө түзөт деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналда учурда теле берүүсүн көрдүңүздөр. Берүүнү мен Мунарбек Жоргомов алып бардым. Бизде конокто саясаттануучу Табалды Акеров жана Ачык сөз гезитинин башкы редактору Жора Сулайманов мырза болду. Сиздерге студияга убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн президенттин жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйыны жөнүндө сөз кылдык. Саламаттаңыздар.